Экинчиден мен айтат элем, биз сөзсүз демократиялык өлкөнү курууга азыр аракеттенип жатабыз. Жанагы 90-га чейин азыр жетип калды. Ушу шейит кеткен балдардын алдында биздин милдетибиз бар. Ушундай жаңы өлкө, жаңы бир туура адилеттүү бир башкарууну жасаганга. Бул болсо ушу мойнубузда турат, акылыбызда, эсибизде, күндөмкү ишибизде турат. Ошон үчүн биз адал сөз, таза иш, акыйкаттуу мындай бир элди башкаруу менен гана актай алабыз. Мен Түркия элине да ушу ыраазычылыкты билдирип, Түркия элинин мындай бир жакшы тажрыйбасынан үйрөнгөнгө биз даярбыз. Ошону